Саламатсызбы, урматтуу Зарин эжей. Мен эл үмүтү келечек моунун кызматы долбоорунун алкагында коюшулган Алтын кол командасынын мүчөсү боломун. Биздин команда жаштарды коомчулукка тартуу жана улуттук мурасты сактап калууну көздөйт. Эгерде уруксат берсеңиз, сизден интервью ала кетсек. Саламатчылык, абдан кубанычтамын. Биздин эл үмүтү келечек моунун кызматы долбоору тууралуу уккан экенсиз, кандай пикирдесиз? Пикирим эң жакшы, себеби азыркы келе жаткан келечек муун бул бир гана азыр коомдун көйгөйү болгон смартфон менен баягы алаксып калбадыбы? Ал эми сиздер ушул долбоорду алып чыгып, ушуну өркүндөтүп аткан бул өзү чоң жетишкендик да, себеби кыргыздын баалуулуктары, ошол эле жанагы тикмечилик өнөрү бул кыздарга жеке турмушуна өмүр бою керек. Ошол эле балдарга мисалы жанагы ат жабдыктарын билүү, жүгөнөрү, ушунун баары аябай мындай көз карашым, көзүм тоюп турат да. Ушул биздин мектепте ушундай долбоор чыгып атканына, ушундай биздин келечек муундар жеке эле ушул смартфондун кулу эмес, ошондой кыргыздын баалуулуктарын алып чыгып атканы бул абдан кубанычтамын, туура көз караштан. Сиздин оюңузча жаштардын коомчулук менен алектенүүсү кандай мааниге ээ? Мааниси эң чоң, себеби ошол жогоруда айтып өткөндөй эле бир гана ушул смартфон менен жеке эле мындай коомго, азыркы жаштар коомго мындай көз карашы өтө эле кыска болуп калды да, себеби ошол эле кыргыздын баалуулуктары, кыргыз мурда кандай жашаган, кандай кол өнөрчүлүк менен алектенген, керек болсо кийип жаткан кийими каяктан келгенин кээ бир билбеген жаштар жок эмес да. Ошону өз жон териси менен сезип, ошол көзү менен көрүп, майда чүйдөсүнөн бери бул мындай колдонулат экен, бул ушинтип жазалат экен деп, ошол окуучу, ошол эле жеке жаш муун ушуга көңүл буруп, өзүнүн көзү менен көрүп, кулагы менен угуп, колу менен сезе билүүсү бул эң чоң жетишкендик. Ошондуктан кол өнөрчүлүккө аябай көз карашым эң сонун. Чоң рахмат. Сиздин оюңузча азыркы жаштар кол өнөрчүлүккө кандай мамиле кылууда? Азыркы убакта жаштар эмес, биз өз кол өнөрчүлүк эмне экенин унутуп калдык го дейм да. Жалаң эле сотка, телевизор, анан эмнесин деп атып элечи. Анан азыр мектептин ичинде уюшулуп аткан Алтын кол чыгармачылык командасы жакшы нерселерди үйрөнүп атат го деп ойлойм. Кол өнөрчүлүк боюнча жүгөн өрүп атышат балдар, кыздар болсо жилетканы тигип атышат. Мындайча айтканда, кыргызча айтканда чыптама. Анан дагы көп нерселерди үйрөнөт го деп үмүттөнөбүз. Алтын кол сыяктуу демилгелерге болгон мамилеңиз кандай? Ушуга окшогон долбоорлор дагы чыгып турса, окуучуларды ар кандай кол өнөрчүлүктөргө үйрөтсөк жакшы болот турган да. Чоң рахмат.